Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Аны менен мен Нурпейла Ашур кызы тааныштырам. Баткендик жаш программисттер республикалык сынакта 1-орунду ээледи. 1-ноябрдан 4-ноябрга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги менен Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы Кыргызстандын окуучулары арасында 1-жолу республикалык хакатон өткөрдү. Иш-чаранын максаты суроо талапка ээ болгон кесиптердин бири катары IT багытында жаштардын маалыматтык сабаттуулугун алгоритмдөө, программалоо жана кесипке багыттоо көндүмдөрүн жогорулатуу болуп саналат. Хакатонго өлкөнүн ар кайсы облусунан 14-17 жаштагы окуучулар катышып, алар сунушталган маалыматтардын негизинде аналитикалык тапшырмалардын аткарылышын иштеп чыгып, презентация жасашты. Жыйынтыгында 1-орунду Баткен облусунун курамасы ээлеп, жеңүүчү аталды. Командада жаш программисттер Шахзод Ахмадов, Кудайберген Кудайбердиев, Умарбек Азимбеков, Мурадыл Жамалиддинов жана Элеонора Жамалиддиновалар бар. Ал эми 2-орун Ош шаарынын курамасы, 3-орун Ысык көл облусунун курамасы ээледи. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Баткендин чек ара айылдарына барды. Бүгүн 9-ноябрда төрага Нурланбек Шакиев Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында чек ара жаңжалында жабыркаган Баткен районунун Капчыгай айылындагы калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тараткан маалыматка таянсак, учурда 40 тамдын пайдубалы түптөлсө, 20 үйдүн дубалдары тургузулуп, курулуш иштери уланууда. Бирок жергиликтүү тургундар жумуштардын жай жүрүп жаткандыгына кабатыр. Ушундай эле курулуш иштери Карабак аймагынын Достук айылында да жүргүзүлүүдө. Аймакта 58 үй жана социалдык мекемелердин имараттары салынууда. Жалпысынан 2 айылда тең турак жайлардан тышкары керектүү социалдык мекемелерди куруу жана жол, суу, жарыктандыруу өңдүү инфраструктуралык долбоорлор каралган. Эл менен да жолугушууда Нурланбек Шакиев министрлер кабинетинин берген маалыматына карабай жасалып жаткан иштерди жеринде өз көзү менен көрүү үчүн келгенин белгиледи. Ал эми Баткен облусунун мамлекеттик администрация башчысы Аким Учкунбек Жоробаев облусту өнүктүрүү максатында каралган 500 миллион сомдун 125 миллион сому Баткен районуна бөлүнгөнүн маалымдады. Андан соң төрага жана депутаттар Достук чек ара заставасында болушту. Жетекчи менен кызматкердин ортосундагы чыр өлүм менен аяктады. Ош шаардык милициясы билдиргендей, 8-ноябрда саат 10:00 чамасында Ош шаарынын Наваи көчөсүндө жайгашкан Пекин мейманканасында 1978 жылы туулган Кытай жараны киши колдуу болуп каза болгон. Кылмышка шектүү катары 1980 жылы туулган Кытай жараны кармалды. Шектүү оор кылмыш жасаганын мойнуна алып, маркум анын жетекчиси болгонун жана айлык акысын бербей жүргөнүн айткан. Шектүү милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, иликтөө иштери уланууда. Бир катар кыргыз спортчулары батирлүү болду. Күрөш боюнча дүйнө чемпиону Акжол Махмудов батирлүү болгонун Instagram баракчасына жазды. Ал: "Сиздер менен жакшы жаңылык менен бөлүшкүм келет. Аю курулуш компаниясы мага жана менин командамдагы спортчуларга заманбап үлгүдө жасалган толук эмеректери бар батирлердин ачкычын тапшырды. Биз үчүн бул спорттогу мындан аркы ийгиликтерге чоң стимул жана колдоо. Мындай көңүл буруу үчүн спорттук жетишкендиктеримди баалап жаткан Шаршенбек Абдикеримовго жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем", деп жазган Акжол Махмудов. Батирдин ачкычын Аю курулуш компаниясы тапшырды. Аталган компаниянын Facebook'тагы баракчасында жазылгандай, батирлер Акжол Махмудов менен катар спортчулар Арсен Алиевке, Жоламан Шаршенбековго, Улукбек Жоробековго жана Калы Сулаймановго да тапшырылган. Разаков шаарынын унаа жолдору менен тротуарлары оңдолууда. Лейлек районунун Разаков шаарындагы Борбордук Разаков жана Кошмуратов көчөлөрүндө унаа жолу асфальтталып, тротуарлар оңдолууда. Разаков шаардык мэриясынан билдиришкендей, жалпы 790 чакырым жол оңдолот. Оңдоп түзөө жумуштары Лейлек райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланган. Бүгүнкү күндө курулуш 80% аяктады.
Мындан сырткары Разаков шаарынын музейлер комплексинин алдындагы аллеянын 225 метр тротуарлары оңдолуп пайдаланууга берилген. Музейдин айланасын көрктөндүрүү максатында суу кетүүчү бетон арыктар да орнотулган. Оңдоп түзөө иштерине шаардык бюджеттен 364 000 сом, ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы эмгек үчүн акчалай жардам долбоорунун алкагында 200 000 сом каражат жумшалган. Баткендик балбан кыз Өзбекстандагы мелдеште алтын курга татыды. Өзбекстандагы мелдештен алтын кур уткан Дилдора Рахманова 9 мамлекеттин ичинен таяк тартыш боюнча 1-орунду ээлеп, дүйнө чемпиону болду. Бул тууралуу Дилдора Рахманова өзү Салам медиага билдирди. Балбан айымдын маалыматына караганда 3-7 ноябрь күндөрү бүткүл дүйнөлүк таяк тартыш боюнча чемпионат Өзбекстандын Алмалык шаарында өткөн. Мелдешке жалпысынан 9 мамлекет катышкан. 7 ноябрда жыйынтыктоочу беттеш болгон. Дилдора Рахманова буга чейин да 2016-жылы алыш күрөшүү жана көчмөндөр оюну боюнча дүйнө чемпиону болгон. Андан сырткары ошол эле жылы Кыргызстандын мыкты спортчу айымы атанган. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.